Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун жайкы тыныгуудан кийин кайрадан улантабыз. Студиябыздын коноктору Мирлан Бакиров жана Акылбек Жамангулов, кош келдиңиздер. Мына ошентип Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы башталды. Алдыдагы 1-2 ай ичинде депутаттар кандай маанилүү маселелерди карашы ыктымал? Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы өз жумушун баштады. Комитеттерде жумуш башталды. Бүгүн жалпы жыйын отурум болду. Жакынкы күндөрү карала турган маселе бул 2019 жылдын бюджети, маанилүү маселе мамлекет үчүн. Экинчи, мен жеке пикиримде бул президентибиз регионду өнүктүрүү жылы деп указ жарыялап кол коюлган. Ошол указдын аткарылышы, ал жерде тапшырмалар өкмөткө негизинен берилген. Ошонун алкагында кандай жумуштар аткарылды, кандай маселелер чечилди, региондорубузда кандай жылыштар болуп атат, канча айлы өкмөтүбүз дотациядан чыкты. Мына ошол мен ойлойм, мүмкүн жалпы бюджет карап атканда жалпы каралап ушул маселелер болуш керек. Парламент өзүнүн ыйгарым укуктарына ылайык келген мыйзамдарды, депутаттар чыгарган мыйзамдарды талкуулап ошол жумушун алып барат. Андан кийин биз мына каникулга чейин бир топ чуулгандуу маселелер боюнча токтомдор кабыл алынып тапшырма берилген. Ошол эле мисалы Бишкек жылуулук борбору боюнча башка дагы маселелер көтөрүлүп аткан. Ошол токтомдун тапшырмалын аткарылышын укуп койсок, мен ойлойм туура болот. Ал эми мына жазында ошол ТЭЦ, мына ошол комиссияга да сиз кирди элеңиз. ТЭЦ маселеси, анын тегерегиндеги коррупция маселелери козголуп, аябай коомчулуктун көңүлүн бурган бир тема болду эле. Ал эми мына күздө ушул сыяктуу дагы ири долбоорлордун тегерегиндеги маселелерди, божомолдорду, ар түрдүү ошоларды депутаттар кайрадан козгошу ыктымалбы? ТЭЦтин айланасында болгон чуу, ызы чуунун айланасында депутаттык комиссиянын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында токтом кабыл алынган палатадан. Ошол токтомдо конкреттүү укук коргоо органдарына убакыт саат бөлүнгөн мөөнөтү. Ошол сентябрь айында укук коргоо органдары палатага келип маалымат бериш керек. Кандай иш жүрүп атат, бул иштин алкагында канча адам жоопко тартылып атат, ким кайсыл жооптуу адамдар камакка алынды. Мен ойлойм, бул коомчулукка дагы, жалпы палатага да өтө маанилүү нерсе. Экинчиси, ошол палатада катуу кызуу талкуу болуп аткан бул ошол эле түндүк түштүк альтернативдик жолунун акча каражаттарынын сарпталышы боюнча. Экинчи маселе ошол датка кемин подстанциялардын курулушу боюнча, ошол эле аба чубалгыларынын курулушу боюнча ал жерге $600 миллион акча каражат бул насыя болуп эсептелинет, Кытай тараптан алынган. Үчүнчү маселе ошол эле мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча каражатка реконструкция мына биздин Бишкектеги тарых музейинин. Ошол 3 чоң акча каражат кеткен чоң долбоорлордун канчалык натыйжалуу акча каражаты колдонулган боюнча депутаттык комиссиялардын түзүлүшү күтүлүүдө. Мен ойлойм, жакынкы арада фракциялардан же айрым бир депутаттардан сунуштар түшөт. Ошонун алкагында ушул күзгү чоң саясий мааниге ээ ушул долбоорлордун бири болуш керек. Кызыктуу жери ушул болуп атат да, коррупцияга каршы күрөш башталган, жарыяланган, бирок ошол эле учурда эмне үчүн мисалы ушул маселелер жазында эле айтылды да, парламентте, палатада айтылды. Укук коргоо органдары депутаттардын ошол комиссия түзүшүн күтпөстөн эле ушуларды тергеп, азыркы учурда бир кандайдыр бир жыйынтык чыгарып коюшу керек беле? Маалымат иретинде укук коргоо органдарынын төрагалары менен дагы министрлер менен биз сүйлөшүп атабыз. Алардын маалыматына таянсак, укук коргоо органдары текшерип атышат. Бирок бул нерсе коомчулукка жеткен жок да. Депутаттык комиссия ар бир алып барган иши, ошол коомдук талкууларда бул массалык маалымат каражаттардын коштоосу менен жүрүп атат. Ошон үчүн коомчулук толук кандуу маалымат
алып атты да. Мен ойлойм азыр укук коргоо органдары өзүнүн ишин улантып атышат. Бирок саясий баа бергенге ошо парламенттен түзүлгөн комиссиянын түздөн түз бир иши болот да. Бул эми депутаттык комиссия түзүлүп калса, палата колдоп, анда ошол массалык маалымат каражаттар аркылуу коомчулук чоң бир маалыматка ээ болот. Дагы бир маселе, мына ушул аптада президент төраганы кабыл алып, жанагы сиз айткан республикалык бюджеттен сырткары бул жанагы депутаттарды шайлоо эрежелерин эртерээк тактап бергиле. Шайлоо болордон 1 жыл мурда ошол мезгилде баягы оюндун шарттары өзгөрбөшү керек дегендей бир сунуш берди. Бул маселенин козголуп атышынын себеби эмнеде? Түшүнүктүү, эми баарыбызга маалым, Жогорку Кеңештин конституциялык мөөнөтү 2020 жылы аяктайт. 2020 жылы дагы жаңы шайлоо күтүп турат. Жалпы калкыбызды биз шайлоо процессин бир топ жакшырттык, ачык айкындык алып чыктык Орто Азия мамлекеттеринин арасында. Ошону дагы мындан жакшыртуу максатында президенттин алдында атайын жумуш топ түзүлгөн. Ошол жумуш топко депутаттар, бейик өкмөт уюмунун өкүлдөрү, Борбор шайлоо комиссиясынан кирип, ошо шайлоо мыйзамдарына өркүндөтүү боюнча маселе коюлуп, ал Коопсуздук кеңешине мындай айтканда мыйзамдын долбоору алып чыгылды. Ошол мыйзамды батыраак кабыл алып берүү, оюндун тартибин эртерээк аныктап алуу бул саясий күчтөргө, саясий партияларга, шайлоого катышам деген саясатчыларга өтө маанилүү. Бул жагынан туура мындай багыт берди. Ошол мезгилде депутаттардын арасында дагы шайлоо мыйзамдары боюнча өзүнүн ой пикирлери бар. Алар да мындай кызуу талкууну жаратат. Кудай буюрса, биз бир пикирге келип, шайлоо мыйзамдарын жакынкы арада карап, ушул 2019 жылы толук кабыл алып бүтүшүбүз керек деген ойду айткым келет. Негизги максат эмне бул аракеттердин? Тиги парламенттин деңгээлинин ролун көтөрүүбү, күчтөндүрүүбү же депутаттардын шайлана турган депутаттардын деңгээлин жогорулатуу? Эмне максатты көздөйт? Азыркы сунушталып жаткан мыйзамдын эң негизги максаты бул сапаттуу парламент, сапаттуу партиялар. Ошону менен бирге албетте парламенттик президент өзү да айтты, келечекте парламенттик башкаруу өтүш керек деп. Демек, бул парламенттик башкаруунун түптөлүшүнө дагы бир салым кошо турган маанилүү маселе. Ошондон улам шайлоо мыйзамдары боюнча төрага менен жолукканда сөз болду деп ойлойм. Ал эми башка парламенттин жакынкы күндөр боло турган эң маанилүү маселелердин бири бул 3 октябрдан 6 октябрга чейин ОБСЕ ПА ушул Бишкек шаарында өтөт. Парламенттин колдоосу менен ошонго болгон кызуу даярдык жүрүп жатат бүгүн. Негизи парламенттин деңгээлин жогорулатуу, партиялык жанагы түзүмдөрдүн деңгээлин жогорулатуу бул негизи бул сиздер саясатчылар, депутаттар ушулардын кызыкчылыгы болуш керек эле да. А президент эмне үчүн бул маселеге кызыкты деп ойлойсуз? Президент мамлекеттин башчысы катары шайлоо тынч, стабилдүү өтүшүнө, конституциянын нормаларын сакталышына кызыктар. Ошол жагынан мүмкүн кызыктуу деп ойлойм. Ал эми парламенттин шайлоосу, келе жаткан шайлоо бул өзүнүн нормасы бар, мыйзамдар бар. Ал сиз айткандай мүмкүн ким кызыктар болгон болсо, ошого ылайык өзүнүн мыйзамдарын сунуштап жатат. Мисалы мен дагы өзүмдүн көз карашым бар шайлоо боюнча. Биз дагы бир топ депутаттар мыйзам долбоорун сунуштадык. Бирок ошонун баарын реалдуу шартка жараша компромисстик варианттар бар, өзүнүн сунуштары бар. Мындай айтканда бир эле бул жерде президент эмес, ар бир фракция, ар бир саясий партия шайлоо мыйзамдары боюнча, келечектеги шайлоо боюнча кызыктар. Вице-спикер белгилеп кеткендей, сентябрь айынын календардык планында ошол өкмөттүк саат турат да. Жанагы региондорду өнүктүрүү жылын боюнча президенттин жарлыгын кандай аткарылып жатат, бул боюнча өкмөт сиздерге мындайча айтканда ошол өкмөттүк саатта отчет бериши керек. Ал эми сиздер мына 2 ай бою региондорго, аймактарга өзүңүздөр бардыңыздар да, элдер менен жолуктуңуздар. Суроолор көп болобу өкмөткө? Албетте, региондорду ошо президентибиз жарыялагандан кийин ошо Кыргызстанда биз акыркы 2 айда бир топ жолугушуулар жүргүздүк. Ал жерде катуу сын пикирлер да айтылды, жакшы жагдайлар болуп аткандары да айтылды.
Эми баардык региондордун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан мына депутаттардын баары тең ошол эс алуудан келип бир топ маселелер ошо 2 айдын ичинде топтолуп калды. Кагаз жүзүндө дагы, жолугушууларда дагы расмий айтылган. Анан эми ошол айтылган сөздүн баарын өкмөткө жеткирип, оозеки болобу же өкмөттүк саатта болобу депутаттар аракет кылышат. Анан жалпысынан региондорду өнүктүрүү боюнча кээ бир жакта ошол жетекчинин ишмердүүлүгү көрүнүп турат да. Ошол райондун акими же областтын губернаторлорунун ишмердүүлүгү канчалык деңгээлде ошол президенттин указын аткарып атышат. Кээ бир жакта кагаз жүзүндө эле баннерлерди илип койгон, мына региондорду өнүктүрүп атабыз. Бирок реалдуу жүздө анда эч кандай өнүктүрүү болгон эмес. А кээ бир райондордо реалдуу стим гранттарды, проекттерди жазып, ошол эле эл аралык донорлор менен ишмердүүлүктөрдү көрсөтүп, өкмөт менен тыкыз иштеп, парламентте депутаттар менен тыкыз иштеп, өзүнүн районуна же областына же айыл өкмөтүнө чоң салым кошкон жетекчилер бар да. Ошонун баарын эми айтышыбыз керек. Өкмөт баардык жака жетишпесе дагы ушу парламент биз эл өкүлдөрү катары элдер менен жолуккан маанилүү маселелерди өкмөткө, премьер-министрге жеткиргенге аракет кылабыз. Жыл дээрлик аяктап баратат да. Анан кийин ошол региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттерди күзүндө угат экенсиздер. Чынында эле нааразылыктар көп болсо, сиздердин шайлоочулар тарабынан, депутаттар тарабынан анда эмне болот өкмөттүн тагдыры? Өзүңүз белгилегендей, указ чыккандан бери мына 9 ай өтүп атат. Чөйрөнү күздө сынайбыз демекчи, мындай эмне маселелер коюлган, эмне аткарылды, уга турган мезгил келди. Өкмөт мүмкүн болушунча өзүнүн аракетин кылып жатат, бирок ошол мезгилде реалдуу, Акылбек Жекшенович айткандай, бул жетекчиден көз каранды. Бул айыл өкмөттөн баштап аким, губернатор, премьер-министрге чейин аткаруу бийлиги ошол президент койгон тапшырманы эгер аткарбаса, анда кечирип кой, анда аткара турган адамга орун бериш керек. Бул бир эле өкмөт башчысы мисалы жеке жоопкерчилик алган менен, бирок анын астында бүт агентство, кызмат жана башка баардык ошол өзүнө тийиштүү тапшырмаларды алышкан. 9 айдын жыйынтыгы менен макроэкономикалык көрсөткүчтөр кандай болуп атат, тышкы карыздын акыбалы кандай, социалдык биздин калкыбыздын акыбалы кандай, эмгек акы боюнча мына 600дөн ашык мектеп керек деп атат, билим берүү тармагы боюнча, бүт тармактар боюнча реалдуу кадамдар болуш керек. Болбосо, анда парламент албетте өзүнүн үнүн айтат. Бул сөзсүз түрдө эле эртең алмаштырыш керек, коалицияны бузуш керек деген маселе эмес. Ар кандай башка дагы мындай чаралар бар. Ошол ичинде өкмөттүн курамын, структурасын алмаштыруу, кээ бир министрликтерди алмаштыруу боюнча мына ушундай жол менен кетсек, мен ойлойм туура болот. Ал эми бат-баттан өкмөт алмашуу, коалиция бузуу бул стабилдүүлүккө, мындай экономиканын өнүгүшүнө алып барбайт. Негизи эле ошол күзүндө өкмөт алмашышы мүмкүн же коалиция тарашы мүмкүн дегендей божомолдор жайды жайлай айтылып келди гезит беттеринен жана башка эксперттер тарабынан. Анын себеби эмнеде болду? Мен жеке оюм, бул эми айрым бир кызыктар адамдар бар. Ошол өкмөттүн тарап коалициянын бузулушу, жаңы кайра түптөлүшү. Жалпысынан бул нерсе азыркы абалда бизге кереги жок. Бизге туруктуу мамлекет керек. Туруктуу мамлекет, ошол туруктуу өкмөт, туруктуу парламент өзүнүн ишин алып барса, ошондо биздин инвесторлорубузга дагы, ички инвесторлорго жалпы мамлекеттин ишмердүүлүгүнө бул жакшы жагын эле берет да. Анан Сатбек эше айткандай, өкмөт ишин алып бара албай атса, ал премьер-министрди деле алмаштырып койгондон өкмөттүн иши алдыга жылып кетпейт. Ошол жерде региондогу же ошол тармакты тейлеген жетекчилердин может ишмердүүлүгү же алардын структурасы туура эмес болуп калганбы, же акча каражат натыйжалуу же убагында бөлүнбөй калган нерседен болушу мүмкүн да. Бул нерсеге кылдаттык мамиле менен биз иш алып барышыбыз керек. Эмне дегенде эң негизгиси бул инвесторлорго залакасын алып келе турган, биздин жалпы экономикабызга залакасын алып келе турган нерсе да. Жыл сайын бир жылда бир премьер-министрди алып алып, өкмөт мүчөлөрүн алмаштыргандан эч кандай мамлекет пайда алып келбейт. Ушул азыркы өкмөттү жазында бекитип бергениңиздерде дагы ошо күздүндө сиздерден сурайбыз деп мындай бир тапшырма берип, анан кийин бир аванс менен
бекитип берип жөнөттүңүздөр эле да. Чынында эле эми күз келди, азыркы өкмөттүн курамындагы ошо министрликтердин, тармактардын, жетекчилердин иштеши тууралуу дагы парламент маселе козгоп карашы ыктымалбы? Албетте бул маселе козголот. Бул козголгучак деле менин угушумча, менин билишимче азыр премьер-министр ошол курировать эткен вице-премьерлер менен чогуу кээ бир мамлекеттик органдардын жаңы структураларын түзүү боюнча сунуштамаларын даярдап атышыптыр. Ал нерсе жакынкы арада парламентке кириши ыктымал. Андан тышкары кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилерин алмаштыруу боюнча да сунуштар келет. Мен ойлойм, мен бул комитеттерге түшкөндөн кийин бул маселе талкууланып, анан палатага чыгат. Анан жалпы биздин депутаттар коллегаларыбыздын мындай колдоосу табылса, анда колдоо иретинде кетет. Негизинен эле парламент өкмөттү бекиткенде саясатчылардын көбү коомчулуктагы ал жаңы өкмөттөн экономикалык өнүгүүнү же бир кандайдыр бир кескин реформаларды күтөт да. Ушул азыркы Абылгазиевдин өкмөтүнөн сиздер мына жаздан бекиткенден бери бир нече айлардан бери эмнени байкай алдыңыздар? Чын эле мындай ишке жөндөмдүү өкмөтпү? Мындан ары чын эле бул өкмөттү стабилдүү сактап калып, кыштан, жаздан аман эсен чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү, ыктымалдыгы барбы? Мен башта айтып кеткендей, биз оппозициялык азчылыктын өкүлү болсок дагы конструктивдүү ой пикирди биз ар дайым айтып келип атабыз. Кыска убакыттын ичинде азыр Абылгазиев болобу, башкасы келеби бир олутту өзгөртүп кылып жибериши кыйын. Реалдуу бизде карашыбыз керек. Азыр убакыт 9 ай, 10 айдын жыйынтыгы менен каралат. Ошол эле мезгилде конкреттүү кадамдар, азыр мен угуп атам, структура боюнча, кандай бир министрликтерди алмаштыруу боюнча болсо, ал мындай колдоого аларлык, ал негизделген болсо. Ошол эле мезгилде биздин эң негизги потенциал эмне бул? Бул энергетика, бул токен, бул айыл чарба. Мына ушу 3 багытты мындай ушул багытын аныктап, кыска убакыт ичинде каражатын дагы аябай ушунга эгерде стимул бере турган болсо, мен ойлойм көрсөткүч болот. Биз дагы сунуштарды айтып жүрөбүз. Ошол эле миңдеген тонна ташылып сыртка ташылып жаткан алтын кошулмасы бар концентраттар боюнча мен бир канча жолу айттым, бир канча жолу маселени көтөрдүм. Миллиондогон каражат түшө турган жерден биз куржалак калып атабыз. Бул бир. Ошол эле миграциянын квотасы боюнча айтылып келди. Жөлөк пулдар боюнча биз мен депутат катары дагы өзүмдүн жазылган мыйзамдар бар. Ушул түздөн түз реалдуу экономикага, айыл чарбага таасир бере турган. Биз дагы мындай колдон келген жардамды берели деген көз карашты иштеп жатабыз. Кышында жанагы Бишкек ТЭЦинде авария болгондо депутаттардын көбү багыл өздөрүн да сындаган да. Былтыр биз өкмөттүн кышка даярдыгын караганда шашылып коюппуз депчи. Ал эми бул жылы ошол кышка даярдык маселеси эл өкүлдөрү кандай маани берет деп ойлойсуз? Мен ойлойм, былтыркы окуя баардыгыбызга, жалгыз эле өкмөткө эмес, ошо парламентке да бир жакшы чоң сабак болду болуш керек. Өкмөттүн даярдыгын бул кылдаттык мамиле менен карап, шашпастан 1 күн болобу, 2 күн болобу, 3 күн болобу, керек болсо ошол көчмө жыйындарды да ушул жерден өткөрүп, тийиштүү комитет анан палатага чыгыш керек да. Жетишпеген болсо, былтыркыдай болбош үчүн убагында каражаттар бөлүшүү боюнча, ошол эле тийиштүү мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү боюнча азыртан биз чара көрүшүбүз керек. Бир айдан кийин эле суук келет. Ноябрь айында уже карлар башталат, октябрь айында. Ошон үчүн азыртан баштап биз ушу парламент, тийиштүү комитеттер, палата болбосо да тийиштүү комитеттер көзөмөлгө алганга туура болот го деп эсептейм. Андан сырткары мына күзүндө саясий кырдаал кандай болот деген да суроолор сиздерге берилип атат, журналисттер да берип атат, жөнөкөй атуулдар да берип атат. Сиздин баамыңызда кандай болот күздөгү саясий күрөш? Мен айттым го, саясий жагынан туруктуу эле болуш керек. Мен ойлойм, өкмөт өзүнүн ишин уланта берет. Айрым бир жетекчилер, тийиштүү өкмөт мүчөлөрү алмашы мүмкүн. Өкмөттүн курамы, структурасы өзгөрүшү мүмкүн, кээ бир министрликтердин же агенттиктердин. Парламенттеги коалиция көпчүлүк өзүнүн ишмердүүлүгүн алып бара берет, уланта берет. Бирок чоң саясий аренадагы өзгөртүүлөргө, саясий бир абалды өзгөрткөнгө жана мен айткан 3 комиссиянын ишмердүүлүгү болуп саналат.
ошол эле түндүк түштүк альтернатив жолдогу. Ал билесиздер, ал жерде азыркы учурда иштеп аткан жетекчилер бар, мурун иштеп кеткен жетекчилер бар. Ошол эле Датка Кемин подстанциянын курулушка кеткен акча каражаттары. Бул ТЭЦтен кыйла көп акча каражат кеткен долбоорлор да. Ошон үчүн буга коомчулук дагы, парламент дагы, өкмөт дагы кызыктар. Мен ойлойм, президентибиз дагы бул натыйжаны колдоп берет болуш керек. Бирок ошол эле учурда экс-президент жакында эле макала жазып, ушул ири долбоорлорго негизи саясатчылар тоскоол болбош керек. Буларга баягы ошол мурдагы бийликтин тушундагы өкмөт абдан чоң ири долбоорлорду, чоң кредиттерди тартып келген. Ал эми азыркы бийлик болсо ошол кредиттерди алып келе албай атат дегендей бир сын айтып кетиптир да. Буга кандай көз караштарыңыз бар? Маселе жок. Энергетикалык көз карансыздык, түндүк түштүк альтернатива жолу стратегиялык маанидеги керек маселе. ТЭЦ дагы убагында ушундай акыбал дегенде парламент керек экенине маселе жок. Реконструкция. Маселе ошол түзүлгөн контракттык келишимдерде. EPC деген контракттык келишим методду бирөө келе ошондо түшүндүрүп койгон эмес. Адис. Бул атайын мындай айтканда атайын ушундай билгизбестен акырын алып өтүү методу болгон. EPC деген бир суммага баалайбыз, анын ичинде биз кычкачты качан алабыз, башкасын качан алабыз, өзүбүз билебиз. Кыскасы силерге ключун берсек болду деген метод. Ошол альтернатива жолдагы Датка Кемин дагы ошондой контракт менен мен жаңылышпасам түзүлгөн. И аткаруучу дагы ошол болгон. Мындайча айтканда башынан Кыргызстандын кызыкчылыгына кыянаттык мамиле менен башталган. И кесепети мына бүгүн көрүп атабыз. Биз бүгүн угуп атабыз. Ушу Датка Кеминди куруп атканда 1000 деген тонна цементтер көмүлүп кетти. Иштетилбей ал деген карызга алып аткан каражаттын эсебинен. Анга мисалы аткарып жаткан адам тарап күйгөн жок. Маселе ошондо. Бул жерде кыргыз жетекчилери дагы билген, Кытай ошол компаниянын дагы өкүлдөрү бардыгы билип туруп барышкан деген маселе болуп атат. Мен ойлойм, бул аягына чыгыш керек. Кыргыз эли, кыргыз жарандарынын ырыскысынан түзүлгөн бул кертен кайталап турган каражат. Аны жалпы коомчулук билиш керек. Ал эми мамлекет башчысы катары ошол мен жана басып белгилеп кетем. Стратегиялык маанидеги көз карансыздык чуалгы, жол, реконструкция керек экендиги бул талашсыз. Аны ким аткарат? Аткаруу бийлиги, сүйлөшүүнү түздөн түз жүргүзгөн тараптар, биздин атка минерлер. Мына маселе ошондо. Ири долбоорлордун тегерегиндеги буга чейинки парламенттик иликтөөлөр, эми сиз айтып атасыз, мына күзүндө дагы иликтөөлөр болот деп, күтүлүп атат деп. Ошолордун баардыгы чынында эле мындан кийин ошол Кыргызстандын жанагы кредиттик потенциалына, мындай чет өлкөдөн кредит алып келүү мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле ошол сыяктуу ири долбоорлорду иштетүү, ошону демилгелөө мүмкүнчүлүктөрүнө мындай тоскоол болуп калбайбы? Мен ойлойм, эч кандай тоскоолдук болбойт. Мына Мирлан Сатбекович айткандай, парламенттагы азыркы бийликте турган адамдар дагы, биздин президентибиз дагы баардыгы колдоп атат. Мындай чоң долбоорлор Кыргызстан үчүн керек. Насыяны бүгүн албасак эртең алышыбыз керек. Маселе башка жагында, маселе ошол алган насыяны канчалык биз натыйжалуу колдонуп атканыбыз, канчалык сарамжалдуу колдонуп атканыбызга. Анан сиз айтып аткан мына мурунку мамлекет башчылары катуу сын пикирлер айтып, макаламаларды жазып атат деп атпайсызбы? Мен кошулбайт элем. Акыркы мына жарым жылдын ичинде билесиздер, Кытай тараптан эле ошо $100 миллион ашык каражат ушу суу тармагына бул грант катары бөлүндү. Ага чейин ошол Европа мамлекеттерине президент барганда иш сапары менен суу тармагына €30 миллиондон ашык акча каражат каралган. Анан мына жакында эле Венгриядан келген премьер-министр делегациясы менен расмий иш сапарында. Ал жерден дагы ошо €65 миллион каражатты бул насыя катары мамлекет насыяларды алыш керек. Бирок ошол эле учурда өкмөт ошол насыяларды кандай жол менен кайтаруу боюнча өзүнүн иш планын алып барыш керек, программасы болуш керек. Анан чоң долбоор, ири долбоорлорго алып аткан акча каражаттардын үнөмдөлүшүн биз сакташыбыз керек. Албетте парламент көзөмөл гана жүргүзүш керек. Акча каражаттын ошо сарпталышын бул өкмөт жүргүзүш керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары
талкуусунда биз бүгүн жогорку кеңештин жыйындарынын башталышы жана анын алдында күн тартибине коюлган айрым маанилүү маселелер тууралуу талкууладык. Саламатта калыңыздар. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны 3-6 октябрда биринчи жолу Бишкекте өтөт. Ага 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышат. Жыйында Борбор Азия жана ага чектеш өлкөлөрдүн коопсуздук боюнча диалогун жакшыртуу маселеси талкууланат. Адамзат коопсуздугу жер жүзүнүн тынчтыгы.